Лейлектин Өзгөрүш айылындагы 11 үй бүлө таш көчкү коркунучу бар аймакта жашайт. Айыл тоо боорунда жайгашкандыктан жамгыр жааган учурда таштарда жаракалар пайда болуп, кулап түшүү ыктымалдыгы күчөгөн. Ушул кезге чейин мамлекет тарабынан аймактагы 4 үй бүлөгө суда берилип, көчүп чыгышкан. Калгандарынын жер маселеси чечилбей турат. Коркунучтуу жер. Бул жагында дагы жаракалар бар. Мына жакта таштын астында. Мына жактан кичине эле жамгыр жааса серкел мына көпүрөбүз дагы тосуп калат. Көпүрөбүз дагы авария случайда турат. Көчүп барганга жер берсе, барып жашайбыз. Ташкулуу кооптуу участкалардан 11 үй тургун табылган кооптуу участкада. Бүгүнкү күндө суда жер тилкеси берилип 4 үй бүлө коопсуз жерге көчүрүлүп чыгып, 7 үй бүлө суда маселеси чечилген өкмөт тарабынан. Жер тилкеси жергиликтүү бийлик тарабынан чечилбей бүгүнкү күндө көчүрүлбөй турушат да. Бул сыяктуу ташкулоо коркунучундагы үйлөр облус боюнча 25ти түзөт. Мындан сырткары жер көчкү түшүү ыктымалы бар аймактардын саны 84 болсо, анын 42си Сүлүктүү шаарында. Жергиликтүү бийлик тарабынан аймактын кооптуулугу тууралуу эскертүүлөр берилген. Бирок башка коопсуз аймактардан жер тилкелери каралбагандыктан ушул жерде жашоого аргасызбыз дешет. Коркунуч бар да, айла жок да, бекерли тамакка жок. Жашайсың дешет. Туулган жериңге. Бак баарын тосуп шарт болсо эл бүт эле ушака неме кылып да. Жок, бербей ол бүргөндүдөн ал бизге. Макаевка көчөсүндө 10 үйдүн үстү көчкү жүрүп атат. Ал жерде бардыгына айтылган, предупреждать этилген, кээ-бирлери көчкөн, ал жерден чыкканы чыгып кеткен, баягы жашоо эч жака бара албай тургандары бар. Олар бирок түнөбөйт. Аларды айтып койгонбуз, предупреждать этип. Анан бүргөндүнөн жер берилип атпайбы? Ошо биринчи списокко кошуп, олорго ошол жерин берип бергенбиз. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, ушул тапта 84 кооптуу участокто жалпы 234 кожолук жашап жатат. Учурда 132 үй бүлөнү башка жака көчүрүү боюнча аракеттер башталган. Калгандарын башка жака которууга жер тилкелери аныктала элек. Ошол жерде аталарыбыздан калган жер деп барып көчүш барып атат. Бирок эми алар дагы кээ бир эгер чындыгында суда албай, эгер жер албагандар анын үстүнө азыр башка жерден жер берип, аларды анан ошо судасында карап көчүрүшкө жардам беребиз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгы кабарлагандай, учурда жер бөлүнө элек кооптуу аймак жашоочуларына 2 ай аралыгында Кадамжай районунун Бүргөндү айылынан тилкелер бөлүнүп берилет. Ал эми буга чейин жардам алгандар болсо мажбурлоо жолу менен көчүрүлөт. Эске салсак, 9 апрелде Исфана Сүлүктүү автоунаа жолунда жер көчкү катталган эле. Фируза Аскарбек кызы, Жыргалап Дижалел уулу, Ынтымак, Баткен облусу.